Эми азыр негизи ачкачылыкты эки максатта мен кармагам. Биринчи ушу кыз келин аял кишилерди кой берсиндер. Анткени алар энелер, бирөөнүн кызы. Чынында абакта эркектер эмес, кыздарга өтө оор. Эми акыбалын айтпай эле коеюн. Ошондуктан мына мен менен бүгүн Перизат Суранова келди. Автосак менен, носилка менен аран көтөрүп келишти. Дем ала албайт. Кыйын чынында. Клара Сооронкулова келди. Абдан оор акыбалдарычы. Бирок кечөө Рита Карасартовну калтыргандан кийин мен сотко ишенбөөчүлүк көргөчүмүн. Эми анын отклонение кылганын өткөрүштү да. Кыздарды бошотсун деген талапты койгом. Экинчи, соттун деги эле мамлекеттеги мыйзамсыздыкты жокко чыгаруу талабы менен чыкканбыз. Эми азыр сот бизди камайт, 2 айга чечим чыгарат. Мен ойлойм соттон кийин ачкачылык токтойт.